Мындай подкаблучник деген сыяктуу тамашаны жөн эле коелучу, Эмнеге жөн? Элдин баары менин жашоодо деле ошондой экен деп ойлоп калып атат. Койчу, сонун эле болуп атат го. Сонун эле болуп аткан жок. Токтотолу болду, жашоодогудай эле тарс-тарс эле. Койчу, зато элдерге жагып атпайбы, элдерге сонун маанай тартылып атасың. Маанай тартуулабаса койсун дейм, түшүндүңбү? Мындай жашоодогудай тарс-тарс айткандай кылып эле тартсак ушундай тартабыз, тартпасак тартпайбыз. Мейли. Түшүндүңбү? Макул. Эми тынччылык бе? Эмне болду? Эмне болуп атасың? Бир нерсе болду. Айка жасаган тамагым жакпай атты. Ой. Жок, просто спордон утулуп калгам. Эс алганы. Бармак уштаган авиабилет алсам ал мен деп арзаныраак монтип авиасостен заказ берип сатты. Утулуп калдым. Ой. Ойчу. Тамакты аялдар жасаш керек да. Эмне келиң эле? Демек, стиральный порошогуң жок беле? Меники калбай калыптыр что-то. Сен үйүңдө кир жуйсуңбу? Жок, просто тиги Бигзадан кийимдери кир болуп кетти. Азыр салып берем. Кирди. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Эмне болду, настроение жок? Аяшкаң менен нерв кылат. Урушту менен өзүнө келип, байкуш болуп отуруп калыптыр. Не болуп нерв кылды? Бая күнү жаман нерв кылат негизи элечи. Бая күнү жакшынакай айттым. Носкиңди таптаза кылып жууп койдум, алдыгы эски носкиңди чеч дедим да. Таптаза кылып кургатып койгом да. Кийбей кетип калыптыр. Келгенде урушса башын жерге салып өзүн күнөөлүү сезет. Жаңы носкини берип анан. Мындай кылбай жүр, жаңы носки көргөндө сразу кийбейсиң деп анан берки эски носкисин жууп салдым. Туура эле, катуу кармаш керек негизи. Мен нерв чыдабайт, мен сразу урушам. 3 күндөн бери өзүн күнөөлүү сезип байкуш болуп отурат деп кой, айтканымды кылат деп кой. Эмне тамак жасасам ошол тамакты жеп атат азыр. Бүгүн жасабай коеюн деп атам. Иштеп